Кыргызстандын карызы болсо 5 миллиард доллардан ашты. Мигранттардын саны күн санап чет мамлекетке агылууда. Өлкөдө кымбатчылык болууда. Өлкөнүн бюджетин каалагандай калчап ушул жегендер, ушул тойбой атканы, кыргыздын тукумун улай турган кыргыздын кырагандары чет жакта, Россияда, Казакстанда, Түркияда айтор кыргыз тентибеген жер калбады. Магазинде ок бар азыр. Ок бар экен, Ооба. Салбай эле коелу. Ок бар да. Курал ойногонду сүйбөйт, адашканды кечирбейт дейт да. Буга аябай бир аяр мамиле жасаш керек. Бардык саясий партиялар бизди гана шайлагыла, биз ийгиликти көргөзөбүз деп айтып жатышат. Алардын арасында сиздер дагы барсыздар. Эл эмне үчүн сиздерди колдош керек? Тың чыкмабыз деген ою бар. Жетим жүгүрүктөр бар. Баягы эле ушул Жээнбековдун түбүнө жеткен кошоматчылар буларды ороп алды. Айланасын бүт ороп алды. Элдин гана кызыкчылыгын ойлогон, эл өкүлү болобуз деген менде терең ишеничим бар. Ийгиликтүү адамдардын мыкты сапаттары көп болот. Аны өздөштүрүү үчүн пикирине, ой жүгүртүүсүнө, аткарган жумушуна баам салуу керек. Ийгиликтүү адам аракет кылат, талпынат, жана ошондой эле жыгылса кайра турат. Ийгиликтүү адам өзүнө өзү дем берип, тобокелчил, сабырдуу болот. Бүгүн дал ошол коомдо өз ордун табууга аракет кылып, талпынып, ийгилик жаратам деп, жана ошондой эле ийгилик жаратып келе жаткан Каракулжа районунун тургуну Норузбек Абакиров туурасында кенен баарлашабыз. Ал биздин инсан программасынын коногу. Саламатсызбы, Норuz мырза? Айылыңызга келдик, программаны тартабыз, Кудай буйруса. Урматтуу көрүүчүлөр, Норuz мырза туурасында айта кетейин. Норuz мырза жаш эле туруп, атайын коопсуздук кызматын түзгөн, жана ошондой эле курал жарактарды пайдалануу эрежелерин үйрөтүүчү атайын окуу борборун ачкан, жана ошондой эле ушул аймактагы көз катар мергендерди топтоп, аткычтар клубун түзүп чыгыптыр. Мунун бардыгы программанын жүрүшүндө кенен баяндалат. Биз менен бирге аягына чейин бирге болуп туруңуздар. Эми Норuz мырза, өзүңүз туурасында айта кетсеңиз, сиз кимсиз, каяктан болосуз? Рахмат. Мен жашым 30-да, фамилиям Норузбек, атым Норузбек, фамилиям Абакиров. Мен дал ушул Ош областынын Каракулжа районунун Чалма деген айылынан болом. Бул көркүн аркы өзгөлөрдөн башкараак Каракулжа ушул жерден башталат дегендей, бул биздин районубуздун кире бериш эшиги. Мындан ары дагы биздин айылга Чалмага болжол менен 50 чакырым жүрөбүз. Анда мен силерди бүгүн өзүм айылыма алып барып бир саякат жасап, тааныштырып келейин. Кеттик анда. Макул, өзүңүздүн айылыңызга баралы, программаны тарталы. Норузбек мырза ким экендигин бүгүнкү программадан кенен тааныштырып берели. Мына Норuz мырза азыр үйүңүзгө да жетип калдык окшойт. Айылым алтын бешигим, туулган жердин топурак алтын деп коет. Мына сиздин туулуп өскөн жериңизде бала чагыңыз кандай өттү? Кандай максаттар, кандай ой тилектер менен өстүңүз ушул айылда? Эми биз ушул айылда эле, ушул көчөлөрдө, ушул жерде чоңойдук. Бул менин өзүм туулуп өскөн айылым. Мен аталарым, ушу жет атам тең ушул жерде, атам да, апам да ушул айылдан болот. Балалыгыбыз ушул кадимкидей эле. Ушул айылдын жашоосу, айылдын турмушу менен өттү. Ушул эл катары мал карап, кой карап, ушул айылдын баласы болуп эле баягы айтат го, тоонун балдары кыйын болот. Баары бир башкарма, мамлекетти башкарган булар баары бир тоодон чыгат да. Ушул айылда мына келип та калдык. Абалары мыналар. Келгиле болду. Келгиле. Кандай саламатсыздарбы? Кандай болду? Жакшырбы, мен саламатсызбы? Айылдаштарыңыз? Булар айылдаштарым, кошуналарым, абаларым. Бардык жагынан байланышабыз да булар менен. Жакшы. Ийгиликтин башаты сиз үчүн айыл болуптур да. Эми ушулардын батасы менен, ушул туугандарыбыздын жакшы дем күчү менен ушул элге кызмат кылсакпы деп жүрөбүз да. Бизге дем күч берген ушулар. Жакшы. Норuz мырзаны тааныйсыздар да. Айылда кандай
Жаштардын катарын толуктайт. Илгери эле кичинекейин эле мындай чыйраак, тетик эле мындай өзүнүн тең туштарынан чыйраак бала болчуң да. Анан кийин жакшы чоң атасы жылкычы эле, андан өзүнүн атасы мугалим, апасы медсестра, ушулардын таасириби, элдин чоң атасы герой. Биздин ушул район боюнча 2 геройдун бирөө бир тууган абасы. Анан ушулардын талим тарбиясы элдинби баланын бир топ кругозоруна, өнүп өсүшүнө, ушинтип алдыңкы көз карашта болушуна бир топ ушулар себеп болду деген ойдомун да. Бул бала дагы ушу жерде кичинесинен бери мектепте ушу чоңоюп, менин укаларым менен кошо чоңойду. Бул дагы ушу мына абам айтмакчы тетик, өзүнө чыган, өзүнө сөзгө турган бала. Мына бала ушу биздин айылда жакшы чоңойду, окусу жакшы бүттү, жакшы иштеп атат. Айылда мына элге иштеген, элдин кызматы дегенде бир топ дилгирлик жагы бар да, жагдай ушундай. Анан эми мен ойлоймун, ушул дагы мындан нары дагы ушул элдин кызматын кылганга жарайт, эл ишенет. Программанын башында айтып өткөндөй эле, Нооруз мырзанын атайын коопсуздук кызматын түзгөн деп айттык. Дал ошол биз ишканасынын жерине келип тартып. Нооруз мырза айтып берсеңиз, бул жакта канча жумушчу ошол жумуш менен камсыздап, коопсуздук кызматын канчадан көзөмөлдөп, кандай иш алып барып жатат? Биздин бул коопсуздук кызматты ачканыбыздын максаты, бирден бир максаты бул баягы эми Ички иштер министрлигинде кызматкерлер жетишпейт. Анан баягы мекенди сүйүү, ыймандан дейт. Биздин балдар ошол райондук, шаардык ички иштер бөлүмдөрү менен тыгыз байланышта болуп, ошол кылмыштуулуктун алдын алып, кылмыштуулукка жол бербөө максатында ушундай иш-чараларды алып барабыз. Мамлекеттик стратегиялык объекттерди кайтарабыз. Мекеме ишканалар, банктарда баягы баалуу буюмдардын акчаларын ташыйбыз. Тагыраам ушу кызматыбыз, кылган кызматыбыз элге, мамлекетке эле болуп атат. Бүгүнкү күнү 100дөн ашык бизде кызматкерлер бар. Ошол шаарыбыздын, элибиздин коопсуздугун камсыз кылып, неме кылып атат. Эми бул биздин кызматтык унаалар. Бул унаабыз ошол атайын чакыруу болгондо ыкчам жеткен топтун машиналери, наркылда эле кызматтык унаа, бул атайын заводдолгон унаа. Бул атайын бронированный деп буну Россиядан алдыртканбыз. Абдан жоопкерчиликтүү жумушта иштейсиз. Анан негизи жумушуңуздун башталышы кантип башталат өзү? Жумуш ушу күндө эртең менен келебиз, балдарга чогулуш өтүп. Болгондон кийин финаласына манас атанын жето сыяты мекенди сүйүү, ыймандан дейт. Табият менен таттуу мамиледе болуу, улуттук арнамыз жана атуулдук ариет деп эми манас атанын жето сыятын илгенбиз. Баягы кылган кызматыбыз элге да. Бул жак иш бөлмө. Бул жак иш бөлмө. Иш бөлмөбүз. Жүрүңүз. Келдик, көптөгөн иштер дал ушул жерде аткарылат. Келгенде эле ээрди көрүүгө болот го бул жакта. Эми баягы кыргыз, эми ар бир кыргыз жылкыны кыргызды жылкысыз элестетүү мүмкүн эмес. Мен деле ошол жылкыга жакынмын. Өзүм анан бул өзүм атым ээрле, анан өткөндө алып келип ошончо турат да, чамбасы. Убакыттын көпчүлүгү ушул жерде өтөт. Негизинен жумуш бөлмө бул жер центрда, бул жер Жалал Абадка дагы, Ошко дагы, Баткенге дагы бул жерде чыгып кеткенге атайын ушул шаарды тандаганбыз, бизге ыңгайлуу. Анан бош убакта китеп окуйбуз, жакшы китептер бар.
жақта біздің құрал жарақ сақтаушы бөліміміз бар. Не жүргіземіз? Негізінен Нөбет бөлімі дейді. база. Ушул жерде орнотулган база. Анан бул жакта курал жарактар сакталган жай бар. Көрсө болот, бул курал жарактарыңыздар кандай турат? Мүмкүн эмес. Негизчи анан бүгүн баягы иш күн болгон үчүн биз баягы буну кечки мал пультка тапшырып, район иштер бөлүмүнөн тыгыз байланыш иштейбиз да. Анан ал жакка маалымат иретинде неме кылып, анан кулпу менен култап болот. Атайын жооп болгон эшиктер стандарт. Кулапка жооп берет. Эки. Жакта бир оружиялар турат да. Жумушубуз ушуга байланыштуу болгондугуна биз акчаны эч качан куралдан аябайбыз. Тапканыбыз куралга кетет. Бизде бүт куралдын бардык. Бул жактан нарушниктер дагы турат, Эми бул баягы кызмат учурунда биз кайтарган стратегический объекттерде бир мындай бир кылмыштуулук болуп кетсе, эми баягы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында бизде бүт курал жарак, техникалык базабызды биз өзү чыңдап ушундай буга аяр мамиле кылабыз да. Бугача бүт бардыгы Ички иштер министрлигинде каттоодо турат бардыгы. Бул жак биздин атайын окуу классыбыз. Бул жерде биз атайын баягы курал жаракка кызыккан адамдарды куралга кандай аяр мамиле кылыш керек, куралды кандай колдонот, курал колдонуу эрежелерин үйрөтөбүз. Негизинен мен өзүм дагы бир канча жыл Ички иштер министрлигинде милиционер болуп иштегенмин. Анан ушул баягы форма кийип жүргөндөн кийин атайын анан ушундай ишкана түптөгөнгө ошол бир себеп болгон да, негиз болгон. Мына ушул азыр бул жак бизде инструктор. Бир канча жыл ошол күч структураларында иштеген киши, аябай тажрыйбалуу. Курал жарактар турат да, мисалы жөн эле кызыгуучу адамдар келип туруп пайдаланууну, туура атууну үйрөнсө болот экен да, демек. Болот да, бизде атайын аткычтар клубун түзгөнбүз. Ак келте деп, бул баягы орустарда Калашников деген моундай куралды атын атап таңтап жүрүшпөйбү. Анан бул ак келте дегенде эле биз Манас атабыздын биринчи куралы болгон да. Анан атайын ошол ак келте деп, стрелковый клуб ак келте деп атайын клуб түзгөнбүз. Бул жерде биздин кызматкерлер эмес, курал жаракка кызыккан, курал жаракты атам деген мындай кыргыздын кырандары болсо, биз дайым алар менен кызматташууга, курал колдонуу эрежелерин үйрөтөбүз, кандай тактикада, кандай учурда кандай пайдаланылат, бүт бардыгын үйрөтөбүз. Эми азыр дүйнөлүк көрүп атпайбызбы? Чегарада болуп аткан окуялар, бизде баягы жаштарыбыз көпчүлүк учурда баягы жашоо шартка байланыштуу немеге кетип калган да, Россияга. Анан баягы эр жигитке милдеттүү болгон аскердик милдетти өтөбөй калышат дагы. Анан баягы курал дегенде эле коркуп мындай аларда бир мындай сестенүү болот да. Мен жана баса белгилеп кеттим, курал ойногонду сүйбөйт, адашканды кечирбейт дейт да. Буга аябай бир аяр мамиле жасаш керек. Курал негизинен баягы мен ойлойм, ар бир Кыргызстандын жараны курал колдонууну, атууну билип алса, бул өздөрүнө жакшы. Анан биз атайын бул окуу курсту ачканыбыз 2 ай окуйт, анан биз атайын сертификат беребиз. Биздин сертификат менен ошол банктарда инкассатор болуп, же болбосо коопсуздук ошо жеке жан сакчы болсо, же болбосо жеке күзөт кызматтарында, детективдик кызматтарда иштесе дагы болот. Бизде атайын ушундай сертификат менен неме кылабыз. Абдан жакшы. Демек, мына көрүүчүлөргө өзүңүз мисалы курал жарактардан өзүм да окутуп калам дедиңиз. Көргөз бербейсизби? Кандай курал жаракты туура колдонуу керек? Эми курал жаракты пистолет турат, мунулардын кандай? Бул мынандай, бул 9 мм Макаров пистолети. Бул кол салууга жана коргонууга багытталган атайын өздүк табелдик курал болуп эсептелет. Бул душманды жакын каралыктан жарадар кылуучу атайын служебный курал да. Бул азыр бул магазин. Биз азыр чачабыз. Неполный разборка деп коет да. Бул магазин мына. Бул уже мына. Негизинен ушундай чачылат. Полный болгондо мына ар бир механизмдер, ар бири мына жерде мына рукоятка, мына чусем,
часть ударный сүткө механизм деп коет. Эми бул пружина, бул эми неполный разборка. Bunun бардыгын чачышка мында бир канча убакыт талап кылынат да. Негизинен ушундай. Эми магазинде ок бар эми азыр. Ок бар экен, Ооба, салбай эле коелу. Ок бар да. Ошон үчүн муну дарак койлайлы. Ушундай. Анан бул 7.62-39 калибрлүү бул ушул атайын курал. Бул деле ушундай эле. Маалым болгондой, сиз буга чейинки шайлоодо Садыр Жапаровдун Каракулжа районундагы штабын жетектеп, ал жакта башчылык кызматын аткарып жүргөн экенсиз. Азыркы учурда сиз Улуттар биримдиги саясий партиясынан жогорку кеңешке депутатка талапкер болуп атасыз. Эмне себептен ушул партияны тандап алдыңыз? Кантип бул партияга мүчө болуп калдыңыз? Мен өзү Мекенчил партиясына, бул Садыр Жапаров дегенде Мекенчил партиясын элестетебиз да. Мен эч кандай 30 жашыма чейин эч бир партияда мүчө болгон эмесмин. Эч качан бир партияга секирип, официально кирип мүчө болгон адам эмесмин. Ошол агаларыбыздын сунушу менен Садыр Жапаровдун Каракулжа району боюнча штабын жетектеп, мен ойлойм шайлоону жакшы, татыктуу, таза өткөрүп бердик. Эми бул дагы болсо ошол өлкөнү турукташтырууга болгон мен жеке жаран катары салым деп эсептейм. Ал эми Улуттар биримдигине келсек, мен Улуттар биримдиги элдик саясий партиясында мен жөн гана мүчө эмесмин. Партияда саясий кеңештин мүчөсүмүн. Ошол мен саясий кеңештин мүчөсү кылып, акыркы жолу ошол Бишкекте өткөн съездде ошо көпчүлүк колдоп беришти. Биздин партиябыздын лидери Мелис Жошбаевич мага ишеним артып, ошол партиянын саясий кеңештин мүчөсүнө көрсөттү. Мен ойлойм, баягы ар бир адамга ишене берүү бул коркунучтуу. Ал эми эч кимге ишенбей коюу бул андан да коркунучтуу дейт. Мага ошондой ишеним артып, ушундай Улуттар биримдиги саясий партиясына саясий кеңеште мүчө кылганы, ошол Улуттар биримдиги саясий партиясы менен мен жогорку кеңешке аттанып атканым, мен жөндөн эле бул чагылган жок мындай ойлор. Мен жет өлчөп биргесип, агаларым менен, туугандарым менен кеңешип, анан ушул кадамга бардым. Абдан жакшы ойлоруңуз бар экен. Негизи мына шайлоо процесси өлкө аймагында жүрүп жаткан мезгили бардык адамдар, бардык саясий партиялар бизди гана шайлагыла, биз ийгиликти көргөзөбүз деп айтып жатышат. Алардын арасында сиздер дагы барсыздар. Эл үчүн, элге ылайыктуу болгон, элге пайдалуу болгон кандай программалар менен баратасыздар? Жана эл эмне үчүн сиздерди колдош керек? Башка партиялардан өзгөчөлүгү негизги 5 максаты бар. Биздин программабызда камтылган. Биринчи, Кыргызстан элинин улуттук биримдигин камсыз кылуу. Кыргызстан элинин улуттук биримдигин камсыз кылуу. Бул биринчи максатыбыз. Экинчи максатыбыз Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөө. Үчүнчү максатыбыз ар бир жаранга татыктуу жашоо, ар бир жаранга татыктуу жашоону, коопсуздукту жана келечекке болгон ишенимди камсыз кылуу. Төртүнчү максатыбыз жаңы экономикалык саясатты бекитүү. Бешинчи максатыбыз өлкөдө укуктук тартипти жана мыйзам үстөмдүгүн орнотуу. Мына ушул 5 максат менен биз алдыдагы шайлоодо ушул элге таза бир кызмат кылып берели деп аттанып атабыз. Абдан жакшы, сиз көпчүлүк адамдар менен кызматташып, көп жакта иштеп, өлкөдөгү саясий кырдаалга дагы өзүңүз баамыңызды берип, социалдык тармактарда улам пикириңизди жазып, туура болсо туура, ката болсо ката, анан көпчүлүк эле бир терс маанайдагы пикирлерди дагы айрым учурда ачуу чындыктарды айтып турасыз да. Деги эле сиздин өлкөдөгү жүргүзүлүп жаткан саясатка, ушул азыркы окуяларга көз карашыңыз кандай? Негизинен азыр бардыгыбыз жыргап кеттик десек, мен жалган сүйлөп аткан болом. Эч кандай жыргаган жерибиз жок. Бардыгыбыз ушул үмүт менен, жакшы тилек менен күттүк эле. Бирок тилекке каршы бардыгы биз күткөндөй болгон жок. Эми бардыгыбыз, мен сөз менен айтпасам деле аны эл, акылман элибиз бардыгын байкап, көрүп, билип турат.
баягы эле былтыркы ушул шайлоодо баягы эле ушул Жээнбековдун түбүнө жеткен кошоматчылар буларды ороп алды. Айланасын бүт ороп алды. Баягы эле ошол ар бир аймактын өзүнүн тың чыкмабыз деген ою бар, жетим жүгүрүктөр бар. Элдин аркасынан акча жасап, кимде бийлик болсо алардын этегине намаз окуп, азыр ошолор мен деле бар, билем кимдер экенин. Ошолор эле жүрөт азыр дагы деле. Ошолор эле аттанып атат. Эми эл өткөндөн сабак алыш керек. Мен ойлойм, кыргыз эли баягы түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз дейт. Биз эч качан кыргыздын учу кур эмес. Кудай буйруса, эгер ушул шайлоодо бизге бир элдин ишеними артып, бир жакшы бир жыйынтык менен келип калсак, элге кандай кызмат кылыш экенин биз көрсөтөбүз. Негизинен азыр өлкөдөгү кырдаал бардыгыбызга эле белгилүү, айтылып жатат. 30 жылда өлкө аймагында завод фабрикалар салынган жок, же болсо ушундай ишкердүүлүк өнүккөн жок. Кыргызстандын карызы болсо 5 миллиард доллардан ашты. Мигранттардын саны күн санап чет мамлекетке агылууда. Өлкөдө кымбатчылык болуп атат деген көп эле ойлор айтылат, көп эле ошондой сөздөрдү айтып атышат саясий партиянын лидерлери, партиядагы ушул адамдар. Деги эле сиздин көз карашыңыз ушул жаатта кандай? Сизди ушул 30 жылдык Кыргызстандын тарыхында, эгемендүүлүктүн тарыхында сизди кубандырган эмне? Сизди капаланткан эмне? Биз мындай абалдан кандай чыгып кетебиз деген жолдор бар. Мен бир гана нерсени айтышым керек. Мени кейиткени, мына өлкөбүздү 30 жылдан бери ушул талап, тоноп, ушул баягы өзүнүн чарбасындай өлкөнүн бюджетин каалагандай калчап ушул жегендер, ушул тойбой атканы, алар тоюп ушул четтеп калбасам дагы да болсо күндөн күнгө күчөп, балдарын, баласы болсо небересин ушул саясатка аралаштырып, ушул ар партияларга мүчө кылып киргизип, дагы деле булар, бул митек курттар дагы деле аракетин токтоткон жок. Ал эми мына бизде кырчындай жаштарыбыз, белинде, колунда күчү бар, билегинде күчү бар, акылдуу жаштарыбыз мени эң кейиткени ушул мына өлкөдө жумушсуздук күчөп, күндөн күнгө кымбатчылык болуп атат. Кыргыздын тукумун улай турган кыргыздын кырандары чет жакта Россияда, Казакстанда, Түркияда айтор кыргыз тентибеген жер калбады. Кыргызга бир күчүм арнайым, кыргыз мамлекетине эмгегим арнайым деген учурда тилекке каршы мени өкүндүргөнү биздин кырчындай жаштарыбыз Россияда талаалап жүрүшөт. Кудай кааласа, Аллах, Кудайым эгер биздин тагдырыбызга жазып койсо, бизге ишеним арткан биздин партиянын тарапташтарына жана биздин тааныштарга, бизге ишеним артып добушун берген биздин Кыргызстандын жарандарына Кудай кааласа алардын жүзүн биз эч качан жер каратпайбыз. Биз кнопка баса турган парламентте депутаттардын катарын толуктабайбыз. Биздин өзүбүздүн оюбуз, биздин өзүбүздүн пикирибиз дайым өзүбүз принципиалдуу, эл тарапта элдин гана кызыкчылыгын ойлогон эл өкүлү болобуз деген менде терең ишенич бар.